Мындай аңчылык учурунда тартылган сүрөт, видеолор интернетте көп эле тарайт. Бирок алардын баары эле лицензия алып, тийиштүү сумманы төлөп, мыйзамдуу аң уулагандар эмес. Көпчүлүгү кызыл китепке кирген жаныбарларды мыйзамсыз атышат. Өткөн жылы Ош облусунун аймагында мыйзамсыз аңчылык кылгандар боюнча 21 факты катталган. Анын ичинде аркар, кондуз жана тоо таскарасын атып өлтүрүшкөн. Учурда алардын ар бири боюнча кылмыш иши козголуп, айып пул өндүрүлүп жатат. Bizde azırkı mezgilde göğünce bayağı kızıl kitapka girmegen kiyikti көп atışat. Bu yılkı жылы azır Karagılca rayonunda 6 baş kiyik atkan boyunca mıyzam kattalgan. Oşol mıyzam boyunca biz Oş Oblustuk İçki İşler Başkarmalığına 6 mıyzamsız atılgan kiyik boyunca 1.200.000 doğu koyup büt iş materiallarını uğduğa ötkörüp bergenbiz. Uğdu Oş Oblastық İçki İşler Başkarmalığı Karagılca rayonduk İçki İşler bölümüne ötkörüp berip azırkı mezgilde tergөө işleri жүрүp жатат. Tergөө işlerinin 3 kiyik boyunca жыйынтыгы чыгып сотко өткөн. Азыр 3 kiyik boyunca tergөөсү уланып атат. Министрлер кабинети жаныбарларды коргоо максатында токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми атууга тыюу салынган жаныбарларга аңчылык кылгандарга айыптын көлөмү көбөйтүлдү. Маселен, ак илбир саткандарга мурда 1,5 миллион сом айып салынса, эми 2 миллион сом болду. Аркар кулжа, аю, жейрен жана маралга аңчылык кылгандарга мурда 1 миллион сом болсо, эми 1,5 миллион сом төлөшөт. Ал эми тоо эчкин аткандарга чегерилген айып 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин көбөйсө, эликке аңчылык кылгандар 100 000 сом айыпка жыгылат. Бизде 108 деп горячая линия деп коебуз. Министрликтин астында бар. Ошо чалсаңыздарда биз маалыматты тескин түрдө ошо биздин жергиликтүү жеринде иштеген адистерге жөнөтүп, ошол факты боюнча тийиштүү чаралар колдонобуз. Толуктоолорго ылайык мыйзамсыз аңчылык кылган фактыларды берип, натыйжада браконьер кармалса, анда өндүрүлгөн айып пулдун 50% маалымат берген адамга сыяк катарында берилет. Экологдор мындай ыкма жаныбарларды коргоодо жардам берет дейт. Антпесе мыйзамсыз аңчылык кылгандардын саны арбып барат. Эгерде бул адам ушул өзүнүн баягы жардамы үчүн дагы баягы сыяк ала турган болсо, бул андан беш бетер жакшы да. Бул эки эсе баягы аларга деген жакшы баягы стимул берет да. Анан кийин ошол коргогонго жакшы эме берет да, баягы стимул. Мен ойлойм, бул жакшы нерсе негизи. Баары деле ошол казынага түшө турган акча экен, мамлекет эгерде ошол жаран жардам берсе, ошону жарым акысы менен тиги бөлүшкөнгө даяр экен. Бул абдан жакшы да. Эске салсак, Кыргызстандын токойлорунда жашаган 20дан ашуун жаныбардын түрү кызыл китепке киргизилип, корголот. Бул үчүн ар бир аймакта кызматкерлер иш алып барып, жаратылыш парктары менен токойлордогу айванаттарды көзөмөлдөшөт. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош.